ой пикир жүрөккө ниет болуп түшкөнгө чейин, пайда болгонго чейин 6 этаптан өтөт. 6 баскычтан өтөт. Биринчиси, эгерде шайтанда напсиден келе турган ой пикир дей турган болсок, Курандын тили менен Куран напсиден келе турган ой пикирди 2 ат менен атоодо. Биринчиси ат-тасвил, экинчиси ат-татвиъ. Демек, напсини алып турган болсок, напсиден келе турган биринчи арам ой, ат-тасвил дегенибиз арам ойду үйрөтүү деген маанини билдирет. Ат-татвиъ дегенибиз арам ойго буйруйт жана буйруган нерсесиге моюн сундурат дегенди билдирет. Биринчиси инсандын акылына напсиден келген арам ой ат-тасвил болуп түшөт. Ушул биринчи баскыч. Эгерде инсан акылына келген, напсиден келген арам ойду ушул биринчи баскычта жок кылбай турган болсо, ал напсиден келген арам ой экинчи баскычка өтөт. Экинчи баскычта Абул Касим аль-Кушайри рахматуллахи алейх ал-ирада, ошол напсинен келген арам ойду каалап калат дейт. Инсандын акылында ошол напсиден келген арам ойду каалоосу пайда болот дейт. Эгерде инсан ушул экинчи баскычта дагы, каалоо баскычында дагы арам ойдон кутулбай турган болсо, бул ирада ал-хаммунга айланат. Хаммун дегени инсандын акылында напсиден келген арам ойго кызыгуусу пайда болот. Бул үчүнчү баскычта дагы инсан акылына келген арам ойдон кутулбай турган болсо, хаммун азмунга айланат 4-үнчү баскычта. Азмун дегенибиз ошол напсиден келген арам ойду иш жүзүнө ашырууга чечим чыгара турган болуп калат акыл. Бул 4-үнчү баскычта дагы напсиден келген арам ойдон кутулбай турган болсок, азмун кастунга айланат. Кастун дегенди кыргыз тилине сөзмө-сөз которо турган болсок, 2 түр мааниси бар. Биринчиси максат кылуу, экинчиси максатка жетүүгө умтулуу. Напсиден келген арам ойду максат кылып тандап алат дагы жана ошо максатына жетишке умтулат. Эми бул 5-чи баскычта дагы инсан напсиден келген арам ойдон кутулбай турган болсо, 6-чы баскычта каст деген максат жүрөгүнө ниет болуп түшөт.